илимсиздиктин айынан адамдар уруш талашып же болбосо күнөө иштерди, күнөө сөздөрдү сүйлөп, күнөө иштерди кылган, мындайча айтканда аябай эле көп кездешет да. Мисалы мен эмнени айткым келип атат, ошого мисал кылдырып. Жана ошо акчага байланыштуу болгон мисал, ошо көп элдер сүйлөгөндүктөн ошону айтып кетейин дедим. Азыркы заманда жанагы өнүгүп көп тарап кеткен рассрочка же ипотека соодасы. Көп адамдар мына ушул жаатта дагы илимсиздик кылып, ушуга ката иштер менен соода сатыкка кирип кетип атышат. Кээ бир атайын дүкөндөр же болбосо жеке адамдар бир кандайдыр бир буюмун сатам десе, ошол банк менен келишип, ошону рассрочка кылып сатабыз. Анан бизге келген клиенттер силер аркылуу бизден сатып алат деп банктар менен келишим түзүп коет экен. Мисалы бир дүкөнгө барса, анан биз силерге рассрочка сатабыз дейт жөнөкөй адам. Барганда ошол сатып аткан сатуучу менен келишим түзүп кол коюп дагы анан немесин товарын алып кете берет. Мисалы телефонду алсак, мисалы катары. Ал кетип калат, ал саткан адам дароо тияка кабар жиберет. Банкка мына ошону баланча клиентке келип сатып алды дегенде, тигилер акчасын которуп коет. Мисалы 10 000 теңге болсо 10 000 сомду которуп коет дагы өздөрүнүн баасын 12 кылып туруп 6 айга бөлүп тигиге сатып алат. Мындайча айтканда ал банк ошо келген клиентке карыз берип атат да, карыз берип эле тигин ошол клиенттин атынан сатып аткан адамга акча төлөп койду. 10 000 сом төлөп койду дагы, аны 12 000 сом кылып бөлүп тигил адамдан өндүрүп алып атат. Бул деген сүткор да, ачык айкын. Мисалы бир адам карыз берип туруп жүрсө, эмне кыласың сен, мен бирдеме сатып аламын, мен төлөп коем, сен кете бар дегенге эле окшош да. Кийин мага мынча кылып берип коесуң деп, ошол системаны булар жанагындай кылып мыйзамдаштырып, өздөрүнүн ретине келтирип ашкан да. Көп адамдар билишпейт да. Ал рассрочка шариаттагы бөлүп төлөө жолу качан адал болот? Эгерде ошол сатып аткан адам ошол өзүнүн товарын, өзүнүн мүлкү кылып бирин сатып алып, же өзү чыгарган товарбы же бир товарды башка бирөөдөн сатып алып туруп, өзүнүн мүлкүнө өткөрүп, андан кийин клиент келсе, мына мен өзүмдүн товарым деп сатып, анан акчасын 1 жылга же 2 жылга бөлүп бересиң деп келишим түзүп, жана ошондой эле ошо келишимдин ичинде эгерде адам бир кокустан кечип кала турган болсо, үстөк акча кошулат, штраф кошулат деген шарттын койбостон анан сатса, ошондо рассрочка туура болот да. Көп адамдар аны эмне билишпейт дагы. Рассрочка берип атат десе, оңой товар келип атат. Азыр акчам жок да, жеңил алып кутулуп атам деп ошол нерсеге кирип кетишет. Анан кийин өкүмүн сурап алышып, мына өкүнүп калгандар бар. Мына жанагындай үйлөр саткан кооператив, ар кандай уюмдар чыгып, азыркы убакка чейин чыр чатак чыккандарын деле баарыбыз күбө болуп атабыз ошонун аркасында. Мына ушунун баары тең эмне? Илимсиздиктин айынан ушундай жолго кирип алышып, өздөрү кыйын абалдарга дуушар болуп калып атат. Жанагындай илимсиздиктин айынан сүткорго аралашып, банктардан акча алышып, канча деген адамдар үйлүү жайларынан ажырап, үй бүлөлөр бузулуп, мына чоң деген зыянга алар учурап атат. Мына ошондуктан илимдин зарылдыгы мына ушунда билинет. Ар бир адам сөзсүздөн илим алыш керек. Бул эми баягы соода сатык жагындагы мисал болду.